Өлкөнүн 7 дубанын кыдырып манас айтып келген Баткендеги жаш манасчы Касымбек Бердикуловду жана анын жакындарын, мугалимдерин президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков кабыл алып, ыйгарым укуктуу өкүлдүн белектерин тапшырды. Жаныбек Исаков жаш манасчыга ийгиликтерди каалап, кыргыз элинин моундан моунга сакталып келаткан улуу мурасын даңазалоого кошкон салым үчүн ыраазычылыгын билдирип, келечекте улуу манасчылардын учугун алаган мыкты манасчылардан болооруна зор үмүт артаарын айтты. Ошондой эле Касымбектин мугалимине ыйгарым укуктуу өкүлдүн ыраазычылык каты тапшырылып, ата-энесине алкыштар айтылды. Белгилей кетсек, 10 жаштагы Касымбек Бердикулов Лейлик районунун Жети Таш айылынын тургуну. Ал манастануу интеллектуалдык телетаймашына катышып, 3 ай бою долбоордун уюштуруучулары менен Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып манас айтып келген. Жаныбек Маматовичке ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн Касымбекти чакырган үчүн, кабыл алган үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кабыл алуу сонун Касымбек манасын айтып берди, белектерин алды. Ушу жетекчилерибизге рахмат.